алейкум туугандар. Мынакей Ысык Көл облусунун Ак Суу району чоң жайлоого жол салынып атыптыр. Момундан тоону тип-тик тешип, экскаватор тракторлары менен түртүп, тип-тигинен жол салынып атыптыр чоң жайлоого. Ар жагында дагы эмне бар белгисиз. Богул тикте уй айдап баратабыз, музоолор баспай калды тикке. Аттарыбыз араң басып баратат. Эмне деген өкмөттүн акчасы асманга учуп күйүп атат да туугандар. Эми богул жол момундан тик салынганы менен кайсы машина чыгат бuyakачы? Дытылар менен эле чыгарып эле, дыты менен эле турист ташычу эле жол болгонто окшойт да. Анан кыштын күнү кар жайт, буяк тоол аймакка кар көп түшөт, жаан жайт. Кар жаганда богул казылган дөңгө полный күртүп урат. Жаздын күнү суу эрийт дагы түз эле богул салынып аткан жол менен ылдый көздөй сарыгат. Салынып, жасалып, түртүлгөн жолдун баары бүт эле өлөт да. Азыр каралачы. Бир 2 километр жерди момундан тешип өтүшүптүр дөңгөчү. Эми өлдү дегенде бир 5-6 миллион жөн эле кетти да. Үй үчү майга эле салерке эле. Анан момундай мал жаның ошол жолдон чыгып барат, кыйналып атат. Анан кайсы турист, кайсы машинаң чыгат богул дөңдөнчү. Кыштын күнү кар тоосо суунун баары сарыгып туруп, ылдый көздөй акса суунун баары, жолдун баарын жесе. Мына ат баспай калды. Анан жолду деген негизи эми тоол аймакка мындай суу турбагандай кылып, жолду жебегендей кылып, момундан илгери штольнийлерди деле көрсөңөр керек. Тоонун момундай бети менен зигзаг болуп салынган. Эмне үчүн? Машинаң мисалы үчүн жеңил жүрүш үчүн да. Богул деле жолду момундай тик жарбай, андан көрө богул беттин кыры менен момундан чоң жайлоонун оюна чейин эле момундан түртүп кете берсе, расход дагы азыраак болмок. Ошончолук кыйналбайт деле дагы. Жол дагы мындай качественный, грамотный болуп жакшы түшмөк да. Мисалы үчүн көчкү ураса деле, ал көчкүнү мындай тракторлор менен түртүп тазалап коймок да. Анан богул тик, эмне деген тик карагылачы. Өкмөттүн акчасы жөн эле күйүп атат да, мындайча айтканда жөн эле күйүп атат.